Азамат, салам. Салам алейкум. Короче, бізге жаңа тема келді. Азыр ошону. Так, мол тема боюнча, неорганика боюнча келди. Бул жаштар химия боюнча эл аралык олимпиадалардан татыктуу орунду алган окуучулар. Алар 2021-жылы окуучуларга жардам иретинде олимпиадаларга катышуу үчүн Arrhenius долбоорун иштеп чыгышып, сайт түзүшкөн. Водород, ашына, скорее всего, неорганика болот окшойт. Бул незе основная страница, бияқта окуучу кирет, биринчи регистрациялаш керек, бияқта незе кнопка болот. Ашынан кийин теманы создать жасап. Бул кнопканы басып, ашынан кийин любой сросун жазат, бияқта заголовокты жазат. Керек болсо, бияка сүрөттү ойнот койсот, незе көбүнчө сүрөттү жөнөтөт, анткени задача же любой бир суроонун китептен сүрөткө тартылып, бияка кошкойт. Публикация дагы бул жакта өзүбүздүн библиотекасы бар. Любой химияга связанный суроолор бар. Задачалар бар. Бул международный олимпиаданын задачалар, бул Менделеевский олимпиаданын задачалар, бул всероссийский. Анда бияқта толтура китептер бар, 35. Arrhenius долбоорунун командасында ар кандай эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү. Айткандай эле, долбоор химияга кызыккан студенттерге багытталган. Arrhenius сайтында студенттер суроолорун жаза алышат жана кеңештерди сурашат. Ага Arrhenius командасы жооп берет. Сайттын китепканасында химияны өз алдынча үйрөнүү жана олимпиадаларга даярдануу үчүн керектүү бардык материалдар бар. Так, была основная страница, бияқта теманы создавать еталып. Окуучу өзүнүн суроосун жасап. Какая молекулярная структура у бензола? Ошонун суроосун жасап, ошондон кийин аны публикациялап. Заголовокты жазган. Китептер 35, бирок 35тен керек да. Керек болсо дагы кошсок болот. Бирок азырынча мен оюмча кереги жок. Бүт керектүү учебник пособиялар сайтта бар. Бул жакта кире алып, аны көчүрө алсак. Например, Сорокин, задача химическая олимпиада. Окуучу жөнүнөн кирет, ошону көчүрө алсак. 100 катталуучу бар дедиң, 100 катталуучунун ичинен кайсы областтардан көбүрөөк кирет? Эң көп активность Оштон болот да, Ош районунда. Например, Чүйдө, Нарында көп окуучулар деле жок. Ошо Оштодо незе образованиясы күчтүү деп ойлойм. Химия боюнча да, ошо үчүн Оштон көп темалар чыгат. Аталган долбоордун демилгечиси Камил Кубанычбек. Убагында 2020-жылы эл аралык химия боюнча олимпиадада күмүш медальга ээ болгон. Камил долбоорду башташ үчүн көп аракеттерди жасаган. Бүгүн ал баштаган сайт ийгиликтүү болуп, ага катталуучулар көбөйдү. Баары тең акылдуу, аракетчил балдар, ошо үчүн тандадым окшойт. Алар жоктон проект болмок эмес. Баары өзүнө аракет кылат, өзүнүн салымын кошот. Баары тең олимпиадаларды ачкан, ошо үчүн мээлер сонун иштейт. Ошо үчүн мүнөздөрү аябай добрый, кандай болот? Ошо добрый балдар жардам бергенге всегда готов, ошондон кийин ошо үчүн мында зарплата жок, акча жок, бекер эле иштейт. Ошо үчүн аларга чоң рахмат. Онлайн режиминде сайтка түшкөн окуучулардын тапшырмаларына, суроолоруна тез жооп берип, аларга жардам берүүгө негиздөөчүлөр ар дайым даяр турушат. Бүгүн алар дагы бир жолу офлайн режиминде кездешип, мээге чабуул жасап жатышат. Менин атым Салматов Азамат. Өзүм Каракол лицейинин Ысык көл лицейинде окуйм, Хусейн Карасаев атындагы. Өзүм 7-класстан баштап химия олимпиадасын аябай жакшы окуп, быйыл дүйнөлүк олимпиадага чыгып,
жакшы жыйынтыктарды көрсөттүм. Бул эмки жылдагы жакшы чыгып, Кыргызстандын деңгээли мындан да жакшыраак көтөрөйүн деген максаттамын. Көп убакта жолугуша албай калабыз, бирок азыр аябай жакшы да социалдык тармактар менен көп эле сүйлөшүп, анан суроолор болгондо, олимпиада болобу же проект жөнүндө суроолор болгондо биз өзүбүз менен байланышып, аябай жакшы жыйынтыктарга келебиз. Мисалы, окуучулар бир маселени сураганда, баарыбыз биринчи кеңешип, кандай чыгарылыш эң жеңил болот, кандай түшүндүрөбүз деген маселелерди чогуу чечип калабыз да. Ушинтип бири-бириз менен социалдык тармактар менен жолугушабыз. Бирок экөөбүз бир эле лицейден болгон үчүн биз бири-бирибизди көп эле тааныйбыз. Анан баса быйыл мен, Иван чогуу окуп калдык. Бизде олимпиадага даярдоо центри бар. Ошол жерден чогуу даярданабыз олимпиадага. Анан ушундай кыйынчылыктар болгондо, чогуу болгондо мындай эч кандай дистанция жок. Ошондой жеңил окуп алат экенбиз, бири-бирибизге жардам берип, башкаларга да мындай эффективдүү жооп келтирип. Биздин жогорку максатыбыз бул Кыргызстандагы окуучуларды олимпиадага кызыктыруу. Олимпиадага эмес, ушул так илимдерге. Анткени бизде Кыргызстандан болгон эле 5-6 окуучу мындай кызыгып, 10 миң деген, балким 100 миң деген окуучулар олимпиада деген нерсени билбейт такыр эле. Ошондой билимсиздикти жоюу үчүн биздин ушундай жаңы проектибиз ачылды. Анткени бул илимдер жөн эле отуруп алып, китептен окуп жаттап, анан мектепке барып туруп эжелерге айтуу эмес. Бул ар кайсы бир так илим дүйнөнү таанууга жардам берет. Анан биз ошону жеткирели деп атабыз да окуучуларга. Окуучулардын химияга кызыгып жакшы окуп калуусу өз ишин мыкты билген мугалимден улам экенин айтышат. Азамат дагы химия сабагына кызыгуусу анын бүгүнкү ийгилиги дагы мыкты мугалимдин жардамы менен болгонун белгилейт. Биздин окуу системабыз кичине карып калды деп айтсам жаңылышпайм. Бирок Европада финдердин аябай жакшы стили бар, окутуу стили. Ал жерде бирөөнү жаттатырбайт, мындай кызыксыз нерселерди жаттатырбайт. Алар оюн түрүндө өтүшөт да сабактарды. Биз деле ушул хлор дейбиз, натрий дейбиз, ушинтип баарын айта берсек, жөн эле бул кур сөздөр болуп калат да. Эч ким мындай жаттаганга деле каалоосу болбойт. Ошондо биз ушул сабакты оюн катары өткөрсөк, мисалы рол бөлүштүрүп ойносок. Мисалы класста 10 киши болобу, 10 киши ар кандай элемент болуп туруп, бири-бири менен кошулганда кандай бир продукт чыгат деген ушул менимче кызыктуу болот. Анан ушул продукттун балким цветин табышат, өзүнүн формасын, ушинткенде окуучулар эстеп калышат да. Анткени бул өзүнүн тажрыйбасынан өткөн бир нерсе болуп калат. Чынында эле ушул өзүм өткөн да, өзүмөн өткөн. 7-чи класста өзүм химияга киргенде, химия эмне ушул окуп туруп жаттайбызбы деп өзүм кичине башында чочуп кеткем. Бирок агайым башында эле айткан: үйгө барасың, глицеринди аласың, марганцовка аласың, кошсоң, ушундай бир кызыл бир от чыгат дегенде. Ошону кичине кылып көрсөм, кичинекей эле бир марганцовка менен глицеринди кошуп койсом, кыпкызыл бир чоң мындай ажайып жалын чыгат экен да. Ошону көргөндө чын эле химия ушундайга жеткен турбайбы деп кызыккам. Дагы уксус менен жөнөкөй эле спиртти алып туруп, кичине бир кычкылдыкты кошуп койсок, жыйынтыгында бизде алманын жыты чыгып калат да. Мисалы ароматизатор деп айтып коюшат го, алманыкын. Бул өзү ушундай эле жасалат. Спирт менен уксусту колдонгондо. Он мне сказал, что натрий хлор это не соль, да? Органическое вещество. Я ему говорю, что это не органика. Ну все же знают, что натрий хлор это. Я не согласен с вами. Почему не согласен? Вообще не согласен. Иван, у тебя как? Натрий хлор это органика? Нет. Я считаю, Билимге, илимге ынтызар жаш балдарды бир гана химия эмес, аларды дүйнөгө болгон көз караш, билимди ийне жибине чейин казып, ийгиликке жетүүнүн жолдору, бири-бирине болгон сый мамиле бириктирет. Алар бош убактысында албетте жаш балдардай спорт жана башка пайдалуу нерселер менен алектенишет.
Меня зовут Решетников Иван. Я студент Тухмукского лицея имени Жусупова Баласыргына и являюсь одним из организаторов проекта Arrhenius. Проект Arrhenius настроен на развитие знаний и навыков в химии, так как это угасающая отрасль, мы хотим развить ее в школьниках и показать им, что Олимпиада дает много возможностей. Мындай биргеликте чоң иш жасап жаткандары башка окуучу жаш балдар үчүн алар чоң үлгү боло алышат. Жана ошондой эле кадимки мугалимдерден кем калышпай өзү теңдүүлөрүнө жана ага инилерине билиминин өсүшүнө салым кошуп жатышат. Албетте жаш улан кыздар дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишет. Демек, алардын алдыдагы ийгиликтери дагы алдыда.